Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Гуля Алмамбетова, Балбак Төлөбаев менин кеңешиме муктаж эмесмин деди. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Гуля Алмамбетовадан мэриядан кетүүнү суранды. Бул маалыматты Алмамбетова өзү журналисттерге тастыктады. Мен ага суроо бердим, эмне үчүн ушул убакка чейин иштеген адамдарды жумуштан кетирип жатат. Бул зарыл жана ал убактылуу шаар мэри деген жооп алдым. Иштеп жаткан адамдарга тийбеш керек экенин билдирдим. Ал менин кеңешиме муктаж эмес деген, кеңеше турган адамы бар деп жооп берди. Мен бурулуп кетип калдым, деди Алмамбетова. Гуля Алмамбетова шаардын жана шаардыктардын жыргачылыгы үчүн иштей берерин баса белгиледи. Бул үчүн Балбак Төлөбаевден уруксат суроонун кажети жок, деди ал. Эске сала кетсек, Бишкекте саясий кризис башталгандан тарта Борбор калаанын мэринин креслосу үчүн күрөш уланып жатат. Учурда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев. Эльвира Сурабалдиева вице-премьер-министр болуп дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда кол койгон жарлыкка ылайык Эльвира Сурабалдиева Кыргызстандын вице-премьер-министри болуп дайындалды. Сурабалдиева КСДП фракциясынан жогорку кеңештеги депутаттык мандатын 27 октябрда тапшырган. Бүгүн 28 октябрда парламент анын талапкерлигин вице-премьер-министрлик кызматка жактырды. Парламент ошондой эле 28 октябрдагы жыйынында мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилигине дайындоо боюнча өкмөттүн сунушунда караган. Бирок депутаттар Исмаилованын талапкерлигин колдогон жок. Буга чейин парламенттин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитети 2 талапкерди тең колдогон. Жалпы жыйында депутаттар Сурабалдиеваны бир добуштан жактырып, ага анча көп суроо беришкен жок. Ал эми Аида Исмаилованын дарегине көпчүлүк депутаттар сын айтып, коронавирус эпидемиясы күчөп, адамдар өлүп жаткан кезде вице-премьерлик кызматтан убактылуу токтотуп, Биримдик партиясы менен парламенттик шайлоого кетип калганын айыпташты. Исмаилова өкмөт башчынын орун басарлыгына быйыл 1 апрелде дайындалып, бул кызматтан 27 октябрда бошотулган. Депутаттардын сынына жооп берип жатып, Исмаилова дайыма элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келгенин, коронавирус эпидемиясы башталган кезде депутат болуп турганда бул маселени көп көтөргөнүн айтты. Мирлан Бакиров, Аида Исмаилова, мен 1,5 миллион адамдын тагдырын, келечегин сизге тапшырып бере албайм. Сиз эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кетип жатасыз. Бул өтө оор кызматтардын бири. Ал жерде жаш жөлөк пул алган баладан тартып аксакалга чейин бар. 600 миңден ашык бала жөлөк пул алат. 1,5 миллион, башкача айтканда 23% жакыр жашаган калкыбыз бар. Булардын баардыгынын тагдырын, келечегин мен сизде министрге тапшырып бере албайм. Мен сизге каршы добуш берем, деди Мирлан Бакиров. Садыр Жапаров депутаттардын алдында ант берди. Учурда жогорку кеңештин жыйыны аларчы мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Жаңы куралган өкмөттүн мүчөлөрү ант берип жатышат. Премьер-министр Садыр Жапаров кызматына расмий киришүү үчүн парламентте ант берди. Жогорку кеңештин жыйыны аларчы мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич премьер-министрдин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана президенттин алдында Кыргызстандын конституциясын жана анын мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга, Кыргызстан элинин алдында кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын, деди Жапаров. Учурда өкмөт мүчөлөрү дагы ант берип жатышат. Мелис Мырзахматов Туркияга учуп кетти. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Туркиянын Стамбул шаарына учуп кеткени тууралуу маалыматтар айтылды. Маалыматка ылайык Мырзахматов жеке иштери менен 27 октябрь күнү учуп кеткен. Ал 10 күндүн аралыгында кайра кайтып келери да айтылды. Белгилей кетсек, экс-мэр Мелис Мырзахматов 7 октябрда Туркиядан Ош шаарына кайтып келген. Ош шаардык жана облустук соту экс-мэр Мелис Мырзахматовдун жактоочуларынын даттануусуна карап, иштин курамында кылмыш жок деп, аны актоо чечимин чыгарган. 19 октябрда жогорку сот шаардык жана облустук сот чыгарган өкүмдөрдү күчүндө калтырган. Кыргыз улуттук университетинин жалпы жааматы Жапаровго кайрылуу жолдошту. Жусуп Аласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин жалпы жааматы премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге Жусуп Аласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Садыков Канат Жалиловичти ээлеген кызмат ордунан бошотуп, анын ордуна профессор Осмоналиев Каныбекти дайындоо аракеттери жүрүп жатат деген кабар келип жетти. Жусуп Аласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин
жааматы мындай алмаштырууга каршы экендигин билдирет. Ректор кызматына шайлоо жолу менен дайындоо Болорун жана Садыков Канат Жалилович 2017-жылдын май айында көпчүлүк добуш менен университеттин жааматы тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайланганын белгилеп кетебиз. Азыркы учурда ректор Садыковду жумуштан бошонуу арызын жазууга мажбурлап жатышат. Өз кайрылууларыңызда сиз бардык деңгээлдеги жетекчилерди алмаштыруу жааматын ой пикирин негизинде жүргүзүлөт деп белгилегенсиз. Осмоналиевге карата белгилеп кетчү нерсе, 2017-жылдын январь айында ал физика жана электроника факультетинин деканы кызматынан жарыяланган шайлоого катышып, жааматтын колдоосуна ээ болгон эмес. Бул факты жааматтын Осмоналиевге болгон ишенбөөчүлүктү көрсөтүп турат. Биздин кайрылуубуздун негизинде Жусуп Баласаган атындагы КУнун ректорун алмаштыруу аракеттерин токтотууңузду суранабыз. Мындай аракеттер университеттин жалпы жааматынын жана студенттердин каршылыгын туудурат. Алмазбек Атамбаев ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу мурунку президенттин адвокаты Замир Жошов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Алмазбек Атамбаев жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине койгон талабы аткарылганы үчүн ачкачылыгын токтотту. Атамбаев дарыланууга муктаж, ошондуктан номер 1 тергөө абагынан жок дегенде номер 47 абакка которууну талап кылган. Бүгүн 28 октябрда Атамбаев ачкачылыгын токтотту, деди адвокат. Алмазбек Атамбаев былтыр август айында кармалгандан бери УКМКнын тергөө абагында болуп келсе, бир күн мурда Бишкектин номер 1 тергөө абагына которулган. Атамбаев номер 1 тергөө абагындагы шарты жок камерага отурузулганына байланыштуу ачкачылык акциясын баштаган. Быйыл июнда Бишкектин 1 райондук соту Кремтобой Азизбек Токаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча өкүм чыгарып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган, мүлкү конфискацияланган, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Августта Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырды. 6 октябрга караган түндөгү тополоңдо Атамбаев жана аны менен кошо камалгандар Бишкек ЖЭБиндеги коррупцияга байланыштуу соттолгондордун бир тобу тарапташтарынын аракети менен түрмөдөн бошотулган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы үйүнөн кармалып, абакка кайтарылган болчу. Үмүт кыймылы парламенттик кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүүнү талап кылып атат. Үмүт кыймылы парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүүнү талап кылды. Мекен ынтымагы, реформа, замандаш, бүтүн Кыргызстан социал-демократтар баштаган бир топ партиялар Үмүт аттуу саясий кыймылына берикти. Бул тууралуу алар 28 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында кабарлашты. Кыймылдын өкүлдөрү парламентке кайра шайлоону Конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүүнү талап кылышууда. Эске салсак, 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын Борбордук шайлоо комиссиясы нааразылык акцияларынан кийин жокко чыгарган жана кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Парламент мыйзамга бул шайлоону Конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөрүү тууралуу өзгөртүү киргизип, аны президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өзүнүн жарлыгы менен бекиткен. Бишкектин административдик соту Боршайкомдун кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүү тууралуу чечимин жокко чыгарган. БШК жогорку инстанциядагы сотко кайрылаарын айткан. Садыр Жапаров парламенттик шайлоо 2021-жылдын 1-жарым жылдыгында өтөрүн билдирген. Депутат Мамашева жаштарга иштегенге мүмкүнчүлүк бергиле. Бүгүн 28 октябрда жогорку кеңештин жыйыны өттү. Анда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматына Аида Исмаилованын талапкерлиги каралууда. Анда Үмөталы Кадыралиев кыргыз элинде улууну сыйлоо керек деген сөз бар экенин айткан. Анда ал Сурабалдиева эч нерсе билбей турганын айтты. Депутат Айсулуу Мамашева тажрыйбаны топтоо үчүн убакыт керектигин айтты. Элвира Сурабалдиеванын болгон аракетин ал уурдабайт, кошумат кылбайт, жаштарга иштегенге мүмкүнчүлүк бергиле. Жаштарга жардам беришиңер керек, жаш болсо эле эч нерсени байкабайт дегенден алыс бололу, дейт Мамашева. Ноябрда кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс алат. Кыргызстандыктар ноябрь айында 4 күн катары менен эс алышат. Бүгүн 28 октябрда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, жыл сайын 7-8 ноябрда белгиленип келген тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү бул жылы эс алуу күндөрүнө туура келет. Ошондуктан майрамдык эс алуу күндөрү 9-10 ноябрга, тактап айтканда дүйшөмбү жана шейшембиге жылдырылат. Муну менен кыргызстандыктар 7-8-9-10 ноябрь күндөрү эс алышат. You